Алмаз Акынжанович, менин атыма Бишкек шаарынын 1-Май районунун Гүлчөрө Керимбек көчөсүнүн тургундарынан кат келип түшкөн да. Ал жердеги ошо Гүлчөрө Керимбек көчөсүндө жашаган тургундардын үйлөрү 1948-жылы салынган үйлөр экен. Бирок ошол өздөрүнүн үйлөрүнө ремонт иштерине, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө өтө тоскоолдуктар көп экен. Анткени аларга кире турган жолдорго павильондор коюлуп, магазиндер ачылып, мыйзамсыз баягы жерлер берилип, жолдордун тосулуп калгандыктан эч кандай мындай машина өтүүгө жол жок экен да. Ошол эле мезгилде мына тез жардам унаасы, өрт өчүргүч унаасы киргенге дан эч бир шарт жок экен. Себеби мына азыр кыш күн келип калды. Ал жерде жер үйлөрдүн бардыгы мына мештерди жагышат, көмүрлөрдү колдонушат. Кокус Кудай сактасын, өрт чийип кетсе, эч кандай мындай өрт өчүргүч машинасы кирүүгө жол жок экен да. Аны тез арада карап, тиешелүү министрликке Ош Бишкек мэриясына да тапшырманы берип, териштирип койсо деген өтүнүч менен кайрылган. Андан кийин мына кече мен бир маалымат угуп калдым. Анын баягы чын төгүнүнө сиз тапшырма берип карасаңыз жакшы болмок. Мына мат резервде биздин ундар бар экен да. Баягы резервге алынган. Алар бүгүнкү күндө сатылбай уже курттай баштаптыр да. Эгер ошол маалымат чын болсо, аны эми сактап отурбай сатыш керек да, бекер эле убал болбостон. Ошондо аны өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, тиешелүү тапшырманы берип көзөмөлдөп койсоңуз. Андан бир кайрылуу, биздин мына Сузак районунун Багыш айылында спорт мектеби бар да. Бул спорт мектеп 1980-жылы салынып, бирок алга караштуу спорт залы 55-жылы курулган спорт зал экен. Ал жерде биздин жанакы волейбол, футбол, теннис, эркин күрөш боюнча балдарыбыз машыгып келет экен. Бүгүнкү күндө ал спорт зал авариялык абалда. 55-жылы курулса 67 жыл болуптур. Мына былтыры кышындасы суу өтүп чатырынан дубалдары бүт эзилип калган дейт. Ошого мына жаңы имарат курганга суранып кетишти. 2023-түн бюджетине киргизип берсе деп. Анткени алардын өздөрүнүн жери дагы бар экен, гос актысы менен даяр бүт барды курганга жерлери бар экен да. Ошондон көзөмөлгө алып койсоңуз рахмат.